силер каяктан качан эмне болуп? Topnoş деген складты тартканбыз биз нарында. Topnoş деген өзү бул чоң эле компания экен. Мен андай нерселерди билген эмесмин. Нарында барган нарында компания экен десем, Бишкекте чоң эле компания экен. Булар мындан бир нече жыл мурун миллиондогон штрафка илингенде компания экен, ошо сигарет сатуу боюнчачы. Анан ошол үстүмөн арыз жазышыптыр. Ичинде мөөнөт өтүп кеткен товарлар бар болчу, жана мөөнөт өтүп кеткен товарлар аз келген сыктагы. Мөөнөтү өзгөртүлгөн товарлар бар болчу да ичинде. Жасалма, Жасалма. Ал ошону тартканбыз. Ошондон кийин бүгүн кайсы эме менен суракка чакырылып атат? Эмне себептен? Кайсы берене? Суракка иш улуп неме деп жазышыптыр да, тиги түшүнүк кат жазып бергилечи деген. Чакырып атат да. УУДа. Ички иштер башкармалыгы нарындан. Областын УУД чакырып атат. Азыр пока неме катары эле да, күбө катары. Бирок ошол убакта реакция болду беле? Баягы Финпол же болбосо Жок, ал санаптен журналисттик эле иликтөө болчу. Биз баягы нарынга барган себебиме баягы көп жүрө албайбыз, ошол себептен өзүбүздү тартканбыз да биз аны. Жо негизи каттар келди беле? Кандай Кат келип ошол жок, бул элдин эле кайрылуусу. Эл көрүп турат, эл билет. Ошол элдин кайрылуусу менен барганбыз. жок, тагыраагы санапит же болбосо Финпол ушул кабардар болду беле деген. Жок. Болгон эмес. Биз ошол кан күнүнүн эртеси күнү нарында болчук да. Негизи эле ушундай чуулган иштерге көп аралашып анан сөз эркиндиги Кыргызстанда кандай, анан тамак аш коопсуздугу боюнча кандай? Сөз эркиндиги боюнча азыр ушул неменин артынан билебиз. Баягы чыктыргандан кийин барып ошол жерден нарынын КООДсунан көрөбүз сөз эркиндигин. Тамак аш боюнча сөз жок. Жо негизи ошо баягы санапитти башкалар иштейби деген. Иштебейт. 30 жылдан бери иштеген эмес, иштейин деген ойлор да жок. Анткени эгер алар иштей турган болсо, Несахар деген долбоор болмок эмес. Мен Несахар долбоорун алып баргандан өзүнчө рахат албайм. Мен урушасыңар, жаман көрүнөсүң. Айла жоктун жумушу да, анткени бирөө бул нерселерди кылыш керек, бирөө контролдош керек. Жанагы немеде видеодон айтып кеткендей эле, эгер мен азыр Несахар долбоорун жаба турган болсом, Кыргызстанда көзөмөл болбойт. Анткени Несахар долбоорунан башка көзөмөл жок анда. Негизи элечи ушул тамак аш коопсуздугу деп атпайсызбы? Нелерди байкадыңар? Өтө одоно негизи Несахар долбоорун баштап атканда баягы ойлогом, немеде эле 10-20 сыяктуу магазинде тартып анан ошол менен туктап калат деп мындай башында баштап атканда ушундай болчу да. Мен өзүм барган сайын таң калып атам, биздин ушул тамак аштын Кыргызстандагы тамак ашка болгон бизнесмендер фамилиясында биз мусор эле жеп жүрүппүз. Буга чейин мен деле көргөн эмесмин да. Жалаң эле ушул мусор жеп эле жүрүппүз да, чындап келгенде. Эми бар, мен жок дебейм, бирок абдан аз жерлер бар да, негизи тамак ашты туура таза жасаган жерлерчи. Көпчүлүгү бирок 95% пайызындайча айтканда негизи аябай начар абалда жасалат да. Өткөндө ошол Финполдагы пиар кылып жүрүштү эле. Эми пиарды эле айталы, ачыгын элечи. Силер тапкан скалаптын баарын бир жерге мусорго барып төгүпчү. Андай иштер ошо менен эле токтоду болуш керек анда, Ошол менен эле токтоду. Негизи эле Финполго рахмат айтам, анткени мен баягы журналист катары иликтей алам, ачып көрсөтүп бере алам. Калган ишти мен кыла албайм. Ошол ишти ошол Финпол кылып аягына жеткирет да, ошол себептен Финпол. Санапит менен иштешесиңерби мындай? Кээде кайрылышабы? Жок, санапит менен таптакыр иштешпейбиз. Бул адамдар негизи эле мындай иштегиси келбейм десе да. Жакпайт да? Жакпайт. Силердин берүү жакпайт. Менин кылып атканымда жакпайт болуш керек, өздөрүнүн да иштегилери келбейт да, чындап келгенде. Сөз эркиндиги боюнча кандай дейсем, азыр күбө катары чакырыласы эгер кандайдыр доо сөз эркиндигин ошол неме көрсөтөт да. Ошол иш көрсөтөт да. Мен бул иштен негизи эле күтүп жүргөм, мындай болот экенин билип эле сезип эле жүргөм. Эми атын көрөбүз. Бирок ошол эле убакта эме бар эмеспи, баягы бизнесмендерди коргоо боюнча же болбосо
Эгер мыйзам. бизнесмендер таза бизнесмен болсо мен деле колго бергенге даярмын да. Анан ошол эле бизнесмендер менин элимди улап, бала чакамды улуттап, бала чакамды улуткан болсо анда андай бизнесмендерге наоборот чара колдош керек да негизи. Ошо санапит деп дагы элдер ат койбошпадыбы? Бул иш улана береби? Мисахар долбоору? Мен Мисахар долбоору. Эрлан Кукулов ошо санапит болуп алды депчи, элдин санапити болду депчи. Уланат го дейм, эми көрөбүз анын баары баягы ден соолукка жараша болот. Чындап келгенде көп комментарийлерди окуп атам, баягы грубый болуп калдың андай мындай деп. Ачык эле сөз, ооба мен анын үстүндө иштеп атам, бирок азыркыга чейин мындай өзүмдү кармай албай атам да негизиненчи. Бирок ошол эле убакта жиниң келет да жанагындай келип, бир бирок мен журналист болгондон кийин эми баягы чындап келгенде өзүм кармаган бул деген эмеде обязанность да мындайча айтканда ошол себептен мен ошону кечирим жашайм. Чындап эле бирок ошончо нерсени көрүп атканда баягы канчалык журналист болсом да мен адаммын. Бирок ошончо нерсени көрүп атканда баягы канчалык журналист болсом да мен адаммын. Ошол себептен баягы жиниң келет да ачык алдырып сатуу алуу үчүн колдонуу үчүн.